Саламатсыздарбы достор. Достор, биз сиздер менен JavaScript'теги операторлор менен таанышканбыз. Биз сиздер менен арифметикалык жана дайындоо операторлору менен таанышканбыз. Бүгүнкү сабакта салыштыруу жана логикалык ошондой эле шарттуу операторлор менен таанышабыз. Достор, салыштыруу операторлоруна кайсылар кирет? Бул жердеги операторлор кирет. Мисалы 2 барабардык болсо, анда барабарбы деген болот да. Мисалы 3 менен 2 сан болсо, мисалы бизде А жана Б саны бар болсо, анда биз 2 барабардын жардамы менен А жана Б саны бири-бирине барабарбы дейбиз. Ал эми 3 барабардык болсо, анда А жана Б саны тиви боюнча дагы бири-бирине барабарбы деп салыштырабыз. Ошондой эле илеп белгиси жана барабар болсо, анда бул 2 сан барабар эмеспи деген шарт болуп калат. Бул жерде илеп белгиси жана 2 барабардыктын жардамы менен ал 2 сан А жана Б саны бири-бирине тиви боюнча дагы барабар эмеспи деген условие болуп калат да, шарт болуп калат. Буну билесиздер, бул А саны Б санынан чоңбу дейт. Бул жерде Б саны А санынан чоңбу деген шарт койсок болот, же бул жерде А саны Б санынан чоң же барабарбы деген шартты койсок болот. Бул жерде Б саны А санынан чоң же барабар деген шартты койсок болот. Ал эми бул болсо тернарный оператор. Буну мисалда көргөзүп түшүндүрүп берейин. Башкача айтканда буну үчтүк оператор деп, кыргызчасы үчтүк оператор болот экен. Достор, ошондой эле биз сиздер менен бүгүн шарттуу if also деген операторлорду өтөбүз. If also же if also if деген бар, ошолорду өтөбүз. Достор, if деген эгер деген да, эгер деп туруп анан кийин шартты коебуз да. Эгер А саны Б санынан чоң болсо, анда true болот дагы. Биринчи биздин амалыбыз аткарылат. Мисалы, жооп туура болгон болсо, кандайдыр бул жерге бир шартты коюп, андан кийин жооп туура болгон болсо, бир амалды аткарабыз. Эгерде жооп ката болгон болсо, анда экинчи амалды аткарабыз дагы, жообун чыгарабыз. Өзүбүздүн шартыбызды койсок болот. Буну мисалдан көргөзүп берейин. Мисалы, бул жерде айтып атат, JavaScript'in негизги официалдуу аты кандай дейт да. JavaScript'in негизги официалдуу аты ESMAScript болсо туура болгон болот, же башка болсо, ESMAScript эмес болсо, анда башка шарт аткарылат да. Бул жерде не знаете, анда ESMAScript деп туруп айтып атат да. Бул жакта уже туура деген жооп кабыл алынды деген нерсени берсек болот да. Эми буну мисалдан көргөзүп берейин, достор. Мисалы эле бизде бар деп туруп, number 1 5 болсо, андан кийин number 2 10 боло турган болсо, let result деп туруп, мисалы, number 1 чоң number 2ден дей турган болсок, достор, бул жерде биз чоңбу деген салыштыруу операторун колдонуп жатабыз. Number 1 бизде 5 жана number 2 10. 5 10дон чоңбу деп атат да. Бул учурда true деген false жоопту ала албайбыз, себеби 5 10дон кичинекей болгон үчүн биз false деген, туура эмес, жалган деген жоопту алабыз, достор. Мисалы, ошондо бизде результатыбыз жалган болуп чыгып калды да. False деп. Эми, достор, ушуну эле шарттуу оператордон текшерип көрсөк болот. Мисалы, if деп эгер дейбиз, бул шарт коюлат да. If эгерде number 1 чоң number 2ден болсо, анда биз фигурду кашан ачабыз жана мисалы кандайдыр бир бул жерде өзүгө каалаган условияларды, мындай амалдарды жазсак болот да. Шартыбыз туура болсо, анда бизге
konsollukka чыгар дейбиz. Number 1 çoğum number 2'den dep işletemiz. Эми işletip көрсөк достор, бул жерде number 105, number 210, 5 ондон чоңбу деген шарт болот дагы. Бул жерде 5 ондон чоң эмес да, кичинекей болгон үчүн бул уже бойдун ичиндеги бул жактагы амал чыкпайт да, себеби бул жерде уже жалган болгон үчүн бул нерсе чыкпайт. İşletip көрөлү достор. İşletip көрсөк, биринчи эле консолубуз чыкты. Азырынча өчүрүп туралы. Эч нерсе чыкпады. Эгерде number 1 кичине number 2'den болсо, мисалы 5 ондон кичинеби деген условие болот да бул жерде. Ооба деген жооп келет дагы, true болот дагы, анда бул if'тин ичиндеги функциясы иштейт. Number 1 чоң number 2'den деп. Ошондой эле достор. If'тен кийин else деген шарттоо оператор бар. Эгерде биз айтабыз, мындай жазсак болот. Number 2 чоң number 1'den десек. Number 1 чоң number 2. Так. Эми караңыздар достор. Бул жерде айтып атабыз 5 number 1 чоң кичине ондон деп атабыз. Ал бул учурда биздин if'imiz иштейт дагы, ооба биздин шарт иштеп, уже бул жердеги функция чыгарылат. Эгерде биздин бул шарт иштебеген болсо, болбосо дейт да. Бул жерден false деген жооп келсе, анда бул экинчи if else'нын ичиндеги функциясы иштейт. Эми карап көрөлү. Бул учурда достор бизде 5 уже ондон кичине болгон үчүн бул биринчи функциябыз if'тин ичиндеги функциясы иштейт. Ал эми жалган болгон учурда бизде 5 ондон чоң эмес да, 5 ондон кичинекей болгон үчүн бул жердеги body иштебейт дагы, бул жердеги функциясы иштебейт дагы, кийинки функциясы иштейт да. Эгерде бул жер жалган болсо, анда бул дейт да, бул жерде else болбосо дейт, бул функцияны иштет деп айтып атат. Караңыздар, бизде жалган болгон үчүн number чоң number 2'den деп чыгарып койду. Ошондой эле достор. Биз бир канча шартты жазсак болот. Else if'тин жардамы менен. Мисалы, деп туруп student айдай боло турган болсо, биз бул жерге условия койсок болот. Студент барабар айдай деп. Айдай эмес, гүл зат деп туруп условия койсок, мисалы, студентибиз бизде гүлзатка барабарбы деп турабыз да. Студент name дейин. Жерге бул айдай дейин.
student name'imiz bizde Айдайга барабар достор. Эгерде бул жерде айтабыз student name Гүлзатка барабар болсо, анда биз бул Гүлзат деп чыгарып берип атабыз. Болбосо эч нерсе чыгарбайт. Bizde student name Gülzat'a beraber emес да, студентибиздин аты Gülzat эмес, ошондуктан бул шарт иштебеди. Андан кийин бул жерге мисалы мынтип жазсак болот. Бул башка студент. Эми караңыздар достор, бизде мындай учурда if ачылгандан кийин, if деген шарттуу операторду жазгандан кийин сөзсүз түрдө бодиси иштейт, же болбосо буну ичинде бардык ошол кавычканын ичинде көп мисал жаза турган болсок, мисалы көп функция аткара турган болсок, анда биз сөзсүз түрдө кавычка фигурдук кашаны ачышыбыз керек да. Эгерде биз бир гана амал аткара турган болсок, анда фигурдук кашаны ачканга керек жок болуп калат да. Бул караңыздар достор, бизде бул жерде азыр student name Гүлзатка барабарбы деген шартты барабар болсо дейт, student name Гүлзатка барабар болсо, анда биз бул Гүлзат деген жоопту чыгарып беришибиз керек да. Эгер барабар болбосо, анда биздин if'ибиз иштебейт дагы. Бул жерде if иштейт, бирок шартыбыз туура эмес болгондугу үчүн иши бүтөт дагы. Андан кийин бул жердеги консоль иштейт. Себеби бул if'тин ичине кирген жок. If'тин бодисине кирген жок да. Караңыздар, бул жерде башка студент деп чыкты. Буну мондай кылып жазсак болот. Мисалы бул башка студенттин аты деп. Бул учурда караңыздар, бизде if дегенибиздин ичинде бул Гүлзатпы? Жок, Гүлзат эмес деп бул жерде false деген жоопту алабыз дагы. Андан кийин Гүлзат болбосо дейт, бул жерде else болбосо, анда кийинки else'нын ичиндеги функциябыз иштеши керек. Караңыздар, бул жерде функциянын ичиндеги else'нын ичиндеги шартыбыз иштеди. Себеби бул жерден if'тен кийин туура жооп алынбагандыгы үчүн else'нын ичи иштеди. Эгерде if'те туура жооп алынганда, анда бул функция иштебейт болчу. Эми ошондой эле достор, бул жерде else if деген бар. Also if эгерде student name Гүлзат эмес башка боло турган болсо, мисалы Айдана боло турган болсо, бул Айдана деп чыгарабыз. Караңыздар, эми бул учурда дейт. Дагы else'ден жазып көрсөтөйүн. Эми бул учурда if student name Гүлзатка барабарбы дейт. Жок, биздин бул учурубуз каралбайт. Себеби жообуз туура эмес. Биздин student name'ибиз Айдайга барабар. Бул жерде караңыздар, биздин student name'ибиз Гүлзат эмес. Ал үчүн бул фигурдук кашанын ичи иштебейт. Андан кийин болбосо, эгерде болбосо дейт, дагы else if бар. Эгерде Гүлзат болбосо, анда бул Айданабы дейт. Жок,
эгерде биздин студент неймибиз Айдана болгондо, анда бул жер иштемек. Биздин студент неймдин айты менен бул жердеги Айдана экөө барабар эмес. Бул жерде Айдай, бул жерде Айдана. Ошол үчүн биздин кийинки учурубуз иштейт да. Эгерде буну иштетип көрсөк, караңыздар, бул студенттин аты. Өчүрүп турайын. Бул студенттин бул башка студенттин аты. Достор, биздин акыркы условиябыз иштеди. Болбосо деген эң акыркы условиябыз. Бул жерде мисалы Айдай деп жаза турган болсок, бул жерден биринчи ифибиз эгерде Гүлзат, студент нейм Гүлзатка барабар болсо, бул жер иштейт. Барабар эмес болсо, эгерде болбосо эгер деп бул условияны карайт да, студент нейм Айдайга барабарбы? Барабар дейт. Бул учур иштейт. Бул Айдана эмес. Жерге Айдай дейин. Бул Айдай деп чыгат. Эгерде бул Айдай менен Айдай барабар болбосо, анда бул условия иштемек. Бизде азыр студент нейм Айдай, бул жерде дагы Айдай менен Айдай бири-бирине барабар. Ошол үчүн бул условия иштеди, достор. Ошондой эле, достор. Дагы бир мисал. If x барабар 10, y барабар дагы 10 боло турган болсо, ошол эле x чоң же барабар y десек, бул жерге console log x барабар y-га деп чыгаралы. Also console log x барабар эмес y-га. Бул учурда дагы караңыздар, достор, x-ыбыз бизде 10, y-ыбыз да 10, x y-дан чоң же барабар болсо, дейт. Чоң же барабар болсо, бул учур иштейт. Чоң болуп, бул же y-га барабар эмес болсо, дагы бул учур иштейт. Ал эми x y-дан кичинекей болгон үчүн бул учур иштеши керек. Эми караңыздар, биринчи учур иштейт азыр бизде, себеби x менен y бири-бирине барабар. X, y барабар дедик. Ал эми x'ты мисалы 12 кылсак дагы x y-дан чоң үчүн бул if'тин ичи иштеди. X-ыбыз мисалы 8 боло турган болсо, 8 10дон чоң эмес, бул учур иштебейт дагы, ол сонун ичи иштейт. X барабар эмес y-га деп чыкты. Достор, бүгүн сиздер менен биз шарттуу жана салыштыруу оператор менен тааныштык. Ошондой эле бул жерде биз чоң же барабар операторун колдондук. Кичине же барабар операторуну колдонуу үчүн ушундай белгини колдонобуз. Же болбосо барабар x менен y барабар деген учурда эки барабардыкты колдонобуз. Ал эми x менен y тиби боюнча барабар дегенде 3 барабардыкты колдонобуз. Мисалы, бул жерде x-ыбыз 8, y-ыбыз да 8 болот. Анан x менен y барабар, бирок бул жерде number турат, бул жерде string турат да. Ошон үчүн бул учурда иштебей, бул учур иштейт дагы. Биз эки эле барабардыкты колдонгон үчүн 8 менен 8 бири-бирине барабарбы деп биз тиби боюнча салыштырбай эле жөн эле салыштырып атабыз да. 8 менен 8 бири-бирине барабарбы?
Барабар деп бул жооп чыкты. Ал эми TV боюнча барабарбы десек, 3 барабардыкты коебуз. TV боюнча биздики барабар эмес, себеби бул x was number, y was string. Ал үчүн бул also деген also'нун ичиндеги условия иштеши керек. X менен y бири-бирине TV боюнча барабар эмес. Достор, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.